Бүгүн 1-сентябрь өлкөнүн бардык билим уяларында биринчи коңгуроонун үнү жаңырды. Жаңы окуу жылы жаңы дем менен башталып, иш-чарага кала башчысы өзү катышты. Ал окуучуларды билим майрамы менен куттуктап, мугалимдерге ийгиликтерди каалады. Быйылкы жылы шаар боюнча өлкө казынасынан 4 мектеп жана 2 бала бакча оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн. Ал эми жергиликтүү бюджеттин эсебинен 9 мектеп оңдолгон. Шаар боюнча республикалык бюджеттен 4 мектеп капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Нариманов, Ломоносов, Гагарина, Керметов. Ошондой эле республикалык бюджеттен 2 садик, Мерим жана Айдинек аттуу биздин садиктерибиз оңдоо капиталдык ремонтун өткөрүлдү. Билим майрамы Оштогу бардык мектептерде салтанаттуу белгиленди. Анда Алишер Навай атындагы мектеп-лицейда мектеп босогосун аттаган окуучуларды майрамдык салтанат менен тосуп алды. 3 айлык эс алуудан кийин жаңы окуу жылына билим берүү сапатын арттыруу маселеси коюлду. Ага катар 12 жылдык окуу системасынын негизинде мектепке Алтын казык программасы боюнча англис тили китеби толук жеткирилген. Бүгүнкү күндө аталган мектепте 2100 бала билим алууну баштады. Саламатсыздарбы? Ош шаарында номер 18 Алишер Навай атындагы жалпы билим берүү мектеби. Бизде быйылкы жаңы окуу жылын 2101 окуучу менен баштап атабыз. Бул эми 5-10 сентябрга чейин бул сандагы өзгөрүшү мүмкүн, себеби келди кетти которуулар болот. Андан кийин 12 жылдык билим берүү программасынын алкагында 1-2 класска биз 260 орун берген болчук. Льготниктерден тышкары, азыр льгота менен катталгандан тышкары 255 окуучу катталып, бүгүнкү күндө мектептин жаңы босогосун аттоонун алдында турат. Мектеп 2 сменада билим берет, эртеме түшкө чейин, анан түштөн кийин. Жаңы окуу жылына карата 5293 окуучу 1 класска кабыл алынса, 8053 бала 2 класска кабыл алынган. Алтын казык программасы боюнча мугалимдер атайын окутуулардан өткөрүлүп, аларга акысыз ноутбуктар дагы берилген. Быйылкы окуу жылында 1, 2, 5 жана 7 класстар 12 жылдык билим берүүгө өткөн. Калган класстар алдыңкы жылдары толугу менен өтүп бүтөт. Эми негизинен этап менен даяр. Анткени биз быйыл республика боюнча 1, 2 жана 5, 7 класстар өттү быйыл. 12 жылга калган класстар 2 жылдын ичинде өтүп болот. Бул боюнча мугалимдерибиз 1 ай бою систем мугалимдери англис тилинен башталгыч 1, 2 класстары окуду, мугалимдер атайын окуудан өттү. Андан сырткары мектеп директорлорунун окуу тарбиялоо иштери боюнча орун басарлары Ысык көлгө барып, атайын ушул форумда окуп келишти. Андан сырткары быйыл өзгөчө республикалык форум жылда Бишкек шаарында кээде Ысык көлдө өтсө, быйыл атайын Ош шаарында өттү, өзгөчө болуп. Ага биздин директорлор, завучтар катышып, 12 жылдык боюнча дагы толук билимдер алды. Иш-чаранын жүрүшүндө шаар башчысы пенсия курагына жеткен мугалимдер боюнча да маселе козгоду. Анда жашы 65тен өткөн мугалимдерди иштен алуу керектигин айтып, алар жаштарга орун бошотуп бериш керектигин белгилеп кетти. Ушул бардык садиктерде, бардык мектептерде жашы жеткен, пенсионный возрастка жеткен биздин эжеке агайларыбыздын бардыгы дем алышка кетиш керек. Мен аларды жамандабайм, алар молодцы. Өмүр бою жүрөгүн ушу мектепке арнады. Бирок убакыт келди. 65-67 жаштагы мугалимдерибиз директор экен. Тилге каршы бул мен ойлойм туура эмес болуп калат. Жаштарга бериш керек да. Жаштарга берели. Мына убакыт келет, биз деле кетебиз. Убакыт келет, барды кетет. Президент 5 жылда кетип утпайбы? Бул жылы ата-энелер дагы жаңы окуу жылына өзгөчө даярданышкан, анткени 12 жылдык реформа менен билим берүү башталат. Мындан улам айрым класстар секирип да жасаган. Менин балам 2 класска келди. Ал эмеден бала бакчадан 2 класска келди. Азыр аябай толкунданып киргиздик балдарыбызды. Ошону азыр күтүп отурабыз. Жалпы 1-2 класска келген мектеп окуучуларын бүгүнкү билим майрамы менен куттуктайм. Жана ушул жерде Алишер Навай атындагы жалпы мектеп жамаатына, мугалимдерине, иштерине ийгилик жана ата-энелерге дагы ден соолук, ийгиликтерди берсин. Алтын казык программасы боюнча мугалимдер тренингтерден жана курстардан өтүшкөн. Анда 18 миңге жакын мугалим окутулуп, 30 миңден ашык педагог билим берүү программасынан өткөн. Белгилей кетсек, Кыргызстандын мектептеринде бул окуу жылында 1,5 миллиондон ашуун бала билим алат. Жалпы өлкө боюнча 2394 мектеп иштейт. Алардын ичинен 224 жеке менчик мектептер. Мектептерде 93 миңден ашык мугалим эмгектенет. Ал эми Ош шаары боюнча 110 миңден ашуун окуучу бар. 70 мамлекеттик жана 52 жеке менчик мектеп катталган. Толбай Бурканбеков, Марufcan Шакиров, Ош ТВ.